Айтыңыздарчы, bir жылда канча кишиге ырайым берилди? Урматтуу Жусупов Курманович, бул Светлана айым айтып болсунчу. Кто это? В течение года Озвучьте, пожалуйста. сколько человек помиловано? В течение 23 года, с начала года, было помиловано 334 человека. Но помиловано это не значит, что освобождены. Там были просто сокращены сроки у многих. Помилован. Да. Среди них есть пожизненник? В этом году нет. Пожизненное лишение всем, кто обращался, было отклонено. Ходатайство. Кийинки суроо Минюстун өкүлүнө. Азыр могул жерде жана өмүр бою камалгандар мурда сиз айтып атасыз, 10 жылда бир эле кайрылат деп атасызбы? 1 жылда бир кайрылганга укугу бар да туурабы? Жок, өмүр бою эркинен ажыратылган, соттолгон адам кайрылгандан кийин 5 жылдан кийин, мурда 10 жылдан кийин гана кайрыла алчу. Эгерде президентке кайрылат, президент тараптан отказ болуп келген болсо, ал 10 жылдан кийин гана да кайрылганга укугу бар. Мурда азыр колдонууда редакцияда 10 жыл болсо, азыр 5 жылга кыскартып атабыз. Пока кабыл ала элекпиз да муну. Кабыл ала элекпиз. Азыркы кезде ошо 10 жылдын ичинде гана кайрылган, туурабы? Туура. Азыркы жаңы мыйзамды өзгөртүүлөр менен ошону 5 жылга кыскартып атабыз. Туура. Азыр Кыргызстан абактарында канча өмүр бою кесилген кишилер бар? Пожизненниктер саны 320дай, Жусупов Курманович. 320дай. Тегерек. 355 кишини биз өмүр бою багат экенбиз да, туура, мамлекеттин бюджетине эсебинен. Ооба, абакта. Ушуна болуп да. Күнүнө ар бир осужденныйга өмүр бою камалганга мамлекеттин эсебинен 180 сом кетеби? Канча кетет? 115 сом. 115 сом. Булар эми биздин башыбызга жанакындай экен да, нагрузка мамлекеттин бюджетине. Эми азыркы мыйзамды биз колдойбуз, өзгөртүүнүч. Жана мен коллегам Мекимбек Акимович айтып кетпедиби? Кээ бирлери действительно жана атайлап кылбаса дагы, бирок ошо ситуацияда болуп калган. Но жана гумандуулукту эске алып, туура, ар бир адам. Бирок бул боюнча бир Минюстка карайт, как раз ГСИ. Бир реформа кылышыңар керек. Биз как раз ИВС, СИЗО, ошо пожизненниктер менен деле сүйлөшүп чыктым мен өзүм жеке комиссиянын алкагында. Амнистия. Бул жерде чоң реформа кылууга жатат да. Ошол ГСИнин системасын, жазалоо жанакысын. Себеби ошолорду биз мамлекеттин эсебинен ушинтип багып жаткан туура болобу? Эмне үчүн жанагы 10 жыл, 15 жыл алгандар мамлекетке эч нерсе жумуш кылбастан, например, мына кара кече темир жолдор курулуп атат да. Жана башка оор мамлекет тарабынан ГЭСтер курулуп атат. Заключенныйлардын бир кишинин мындай мамлекеттик бир пайда келтире турган бир иштеп атканын укканым жок, көргөнүм жок. Бардыгы эле бош азыр, көпчүлүгү. Ошого ал жакта бир өзүңөрчө бир реформа жүргүзүүңөр зарыл деген мыйзам долбоорун колдойбуз.